Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murseline. Nebiyyina ve habibina ve seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı bir doğanlar, жаратқан құдіретті Аллах Тағала барлығыбыздың бүгінгі жасаған ибадаттарымызды қабыл қылсын. Жашоодо адам болгондон кийин кемчиликтерибиз толтура, каталарыбыз көп, күнөөлөрүбүз аябай көп. Эмне дейсиң? Адам баласыбыз да. Ошондуктан адам баласы ошол кемчиликтердин өзүнүн мойнуна алып, Аллахтан кечирим сурап жүргөндө эч качан баш керек. Аллахым барын кечирсин. Тугандар, бүгүн мен козгоюн деген темам аябай зарыл темалардын бири. Мусулмандардын бүгүнкү эл эмес, жалпы ушул мусулман ааламына, бардык мусулмандарга тиешелүү нерсе бул тема. Бул биримдик. Мынакей биримдиктин ордун көрүп турабыз. Ажал деңгээлде биримдик зарыл экендик. Бул биримдиктин ушунчалык орду улуу экендигин даже баягы айтылып келген бир сөз бар. Сөз бар да, мындай деген. Фаррику васуду деп араб тилинде бул звучать этсе, орус тилинде бул разделяй и властвуй. Бул нерсенин канчалык эффективный курал экендигин мусулман коом жакшы түшүнүп билиши керек. Эми мен мусулман коом дегенде мен өзүбүздүн элибизди көздө тутуп атам. Ушул жердеги, займемся самый ближний өзүбүздүн акыбалыбыз менен. Биз самый лидирующий баягы позицияларга, ушундай первенстволорго, мындай нерсеге биз умтулган да эмеспиз. И даже умтулганда дагы ал нерсеге жетпейт деле болчубуз. Потому что биздин тарыхыбыз мынакей 70 жыл ичинде настолько тарыхыбыз жана ошондой эле биздин сознаниябыз настолько бурмаланды. Ошунчалык бурмалангандан мынакей бүгүнкү кээ бир, мисалы ушул жаштарды көрүп атабыз. Каяктан келип атат ошолор? Ал жаштар көчөдөн асмандан түшкөн жок. Откуда они вышли? Жаштар, мисалы, поперек горла прямо ошондой эч кандай эрежесиз пайда болуп калган жаштар. Вы что думаете, булар Кембриджде жүрөт, анан Оксфорддо жүрүп, анан жөн эле ошол жактардан ушундай болуп келип калды деп ойлоп атасыңар? Жок, мен простой өзүбүздүн жарандарыбызды айтып атам. Наглый, хамский поступоктор менен, наглый ушундай өзүнүн поведениясы менен, да? Откуда он вышел? Рядовой, үй бүлөнүн ичинен чыкты. А то, что кандай ал өзү үчүн ошондой баягы айтайлык моральный питанияны кайсыл жерден алып атат, это его семейка, это его семья. Потому что обычно адамдын личностин семья формирует. Бул нерсени пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан болчу. Күллү мавлудун юладу алал фитра деп. Ар бала ушул таза фитрат негизинде төрөлөт. Фитрат деп негизи өзү туугандар бул фитра дегенде Кур'ан аятында да келет. Фитратуллахи лати фатарун нас алейха. Фитра бул дегени бул таза сознание. Фитра бул тап-таза сознание, аң сезим. То есть ак барак, анан ошол баракты формировать этип, башка кылып, адамдар анан кийин в дальнейшем ошол баракты искажать этип, булгайбы, же красивый сүрөт тартабы, или кто-то ал жерде математический уравнение чыгарабы. Это уже ар бир үй бүлөнүн состояниясы. Ошон үчүн, урматтуу бир туугандар, бул биздин коом, биздин бүгүн мына ушул биримдик маселесине мен токтолоюн дегеним, дагы эле ойлонуп отуруп, дагы бул нерсе өтө актуальный экендигин дагы да бул нерсеге ынандым. Кече өткөн курултайдан кийин дагы. Туугандар,
кыргыздарды бириктириш үчүн ушул кыргыздардын баары ушу бир уру анан паланчы анан кыйшык анан зөөкүрө кыскасы баары биригиш үчүн эмне кылыш керек? Тан согуш керекпи? Же бирөө бомба ташташ керекпи ушул жерге? Обязательно кан төгүлүшү керекпи? Ошол биримдикти биримдик керек экен. Давайте мынакей эми азыр биригип алып, эми азыр биз душманды сазайын беребиз деп. Ошентип биригиш үчүн там когда вот уже ал жерде баягы вопрос өзүнүн баягы күчүн жоготкон кез, актуалдуулугун жоготкон кез. Ты откуда дегенчи? Сен каяктансың деген мен сурабайсың да. Эми азыр мындай маселе пайда болуп атат, туугандар. Мына ушул биздин коом өнүгүп, өсүп, мынакей кетип атабыз, но конкретный идеология жок. Там анан ал эле, бул эле, там толтра таких идеологов бестолковых, которые азыр бир результатка, мындай нормальный бир результаттагы келип чыгып келбей жатат. Биздин Кыргызстандын ичинде 80ден ашык этностор жашайт, билесиңер. Самое больше из них составляет это узбеки. Это юг республики. Өзбектер түзөт. Эң чоң этностор. А северде уйгур и дунгандар тоже. Көпчүлүк алардын да саны көпчүлүк. Дунган менен уйгурлардыкы. Вот. Эми бул жерде кандай кылыш керек? Менен ойлоп чыгарышыбыз керек. Хорошо. Да, любой жерде, кайсыл жер болбосун, мисалы мынакей Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Мына ошол араб мусулман өлкөлөрдүн эгерде түзүлүшүнө карай турган болсоңор, ал жердеги мисалы арабтардын керек болсо банковский банкоматка өтүш үчүн или аэропорттон бир линияга регистрацияга өтүш үчүн отдельный там проход турат, отдельный для саудийцев, для местных, для коренных. Титульная нация жөнүндө ал сөз болот да бул жердечи. Но ошол титульная нация вот она өзүнчө багы башка бардык улуттарды, бардык эмелерди вокруг себя бириктирип, дос болуп, мына ошентип топтогон жыйган сыяктуу. Мен бул нерсени бир мисал менен айтып берем, урматтуу туугандар. Вот когда мен 91-жылы мына ошондой окуу үчүн за границага кеттим. Мен ал кезде Шереметьево, только Шереметьево, Внуково, ошол жактан эле международный линиялар болбосо, Алмата, Бишкек, там, Ташкент деген международные линии вообще не были никогда и не существовали. Не было. Контакт болгон эмес, чет өлкөлөр менен. Мы полный под кордоном находились, СССР. У нас никогда керек болсо бизде субханалла адамдын оюнда Меккеге барып, ошол ажылыкты жасап, Караташты өп келиш деген ошондой бир ой даже мындай биздин кичинекей мээбиздин титальный уголочогунда даже жок болчу. Аллахтын нематы менен вот этот сатанинский союз он распался. Эми азыр дагы муну дагы түрдүү нерселерин айтып атат. Эми азыр муну распали, анан анты жыгытты башка. Главное, распались. Туугандар, экономически все развалилось, все. А не надо было 79-жылы Афганистанга морду сувать. Кайсы өлкө захватнический ошондой нерселер менен, идеялар менен ушундай баягы чегинен ашып баштай турган болсо, Аллах субханала секирин анын күч кубатын кесип коет. 79-жылы мы туда заехали, да? С флажками заехали, на танках заехали. А 89-жылы Терместин көпүрөсүнөн анан кийин последние войска уже выводили.
Это уже бағы Горбачевский потепление, мына ошол баа кезде кооперативдер түзүлүү, адамдар кичине бир эркиндиктин даамын кичине сезип калган, мына ошондой доорлор болчу. Все мы потеряли. Мына эми туугандар биздин мусулмандар. Азыр мына ошол айтып аткан баягы разделяй власть. Адамдарды бөлгүн дагы и баарын акырындык менен үстүнөн тартып, жибин тартып жетекте. Мына ушундай прием, это самый удобный и самый жакшы приемдордун бири болот окшойт. Потому что любой, субханаллах, государство менен эгерде сен мамиле түзүп атсаң, сен менен да сүйлөшө берет, сен менен тымызын барган башкалар менен, алар менен да тымызын сүйлөшө берет. Все нормально, бар, все, да? Равновесие керек, да, равновесие кармаш керек, да. Если этот кичине неугодный болсо, возьмем, у нас вот алдыбызда, если что, паланча бар, уже паланчаны жап, тарта коебуз. Туугандар, жараткан Аллах Таала Кур'ан Каримде «Ва'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррaqu» деп Аллах Таала буйрук берген. Бул Кур'андагы Аллахтын сөзү, да? Бул эпостун ичинен алынган бир сөз эмес. Жараткан Аллах айтып атат: «Вазкуру ни'маталлахи алейкум из кунтум а'даан фааллафа байна кулубикум фаасбахтум би ни'матихи ихвана». Наки жараткан Аллах субханаху ва таала эмне деп айтып атат? Айтып атат: жараткан Аллахнын арканы менен байлангыла дейт. Аркан менен байлангыла дейт. Биз бир сабактарыбыз айтканбыз, бул Аллахтын арканы эмне дегенде, буну алымдар айтты, Аллахнын Кур'ан китеби Кур'ан деди. А кээ бир жерлерде бул Аллахнын дини деп айтышты. Биз айтабыз, экөө тең бири-бирине карама-каршы келбейт. Потому что Кур'ан бул дин, дин бул Кур'ан. Так что бул жерде эч кандай тартыштын кереги жок. Бөлүнүп жарылбагыла. А бөлүнүп жарылгандар анан кийин ошол баягы бардык ошол кийинки этапта пайда болуп атат. Бул бөлүнүп жарылуу кийинки этаптарда. Исламский историяны алып көрө турган болсок, кийинки доорлордо вот канча вот территориялар өсүп атат да. Туугандар, территория өсүп атат. Территориянын өскөнү мынакей бүгүн мына биз көп болуп атпайбыз. Мына могу Кыргызстанда отуруп биз намаз окуп атпайбыз. Казактар намаз окуп атат, Өзбекстан намаз окуп атат. А бул дин бул Меккеде пайда болбоду беле? Саудовская Аравия, Саудийский полуостровда. Ошол жактан ушул жерге чейин келип калды. Но кайсы жерлерден өтүп келди? Туугандар, Ирак, через Ирак, через Иран, и ошол проходтор просто жөн эле мындай эч кандай зыянын тийгизбей эле баары соппосоо болуп эле өтүп кетишти. Неужели ошол жердеги алардагы турукташып калган кандайдыр бир традициялар, алардын көз ой жүгүртүүлөрү, башкалары, кыскасы ошондой көптөгөн китептер начали переписываться атса бизден исламский халифаттан мынакей акыры древнегреческий философиялардан баштап бардык нерсе мынакей арабский тилге которулуп баштады. Бардыгы которулуп баштады дагы, и у нас кийин ошол мусулмандардын ортосунда анан кийин спор, талаш, тартыштар мынакей ошол жерден пайда болуп баштады. Туугандар, Аллах Таала мынакей ушул аятында айтып атат: «Вазкуру ни'маталлахи алейкум». Силерге болгон жараткан Кудайдын нематын силер эстегиле, жакшылап эстегиле. Кандай Аллахтын нематы? Силер душман, бири-бириңе душман болуп, бириңди чаап салайын деп даяр турган кезиңерде силердин жүрөктөрүңөрдү Аллах бириктирип койду. Туугандар, жүрөктү бириктирип коюш мүмкүн, но вот этот монголоид менен европоидти и негроидный расаларды бириктирип коюш мүмкүн эмес. По-любому башка да, жок, эч эле окшошпой атабыз. Хоч, не хоч, бул нерсе единственный мына ошол адамдын жүрөгүндөгү иман, ла илаха иллаллаху Мухаммадур Расулуллах деген нерсе, мына ошол нерсе менен дейт Аллах силердин жүрөгүңөрдү бир кылып койду. Иман менен бир кылды. Туугандар, мына Аллах
иман менен бизди бир кыл. Иман менен бир кылды. Тугандар, сен азыркы высокий самый технологиялардын бардыгы грош цена, если адамзаттын жүрөгүндө, если адамзаттын жашоосунда тынчтык болбосо. Грош цена. Эгерде сенин үйүң алдында бомбалар жарылып аткан болсо, анда грош цена сенин бардык байлыгыңа, сенин бардык титулдарыңа. Тугандар, амандык, тынчтыктын дагы чоң улуу нематын кантип сезүү мүмкүн? Аллах субханаху ва таала айтып атат бир ошол эле жерде, Кудайым мына ошол дин жаатында бөлүнүп жарылып кеткендерди жараткан кудуреттүү Аллах субханаху ва таала алар тууралуу айтып атат. Айтып атат: "Инналлазина фаррaqu динахум ва кану ши'ан ласту минхум фи шей." Жараткан айтып атат, өздөрүнүн динин бөлүп жаргандар, жана ошондой эле фаррaqu динахум, динин бөлүп жаргандар, ва кану ши'ан, топ-топ, ошондой кучкавац эткендер, жамааттарды түзүү өздөрүнчө бар. Ласта минхум фи шей, сен алар менен бири менен дагы эмессиң. То есть сени алар менен эч нерсе байлап жаткан жери жок. Сен эч нерсе байлаган жок деп Аллах Таала мынакей Куран аятында айтып атат. Бул Куран аяты, бул мен ойлоп чыгарган сөздөрүм деп ойлойсуңар. Бул Аллахтын сөзү, бул Кудайдын сөзү. Тугандар, кече bir суроо болуп атат дагы, бул жерде биздин ушундай билимдүү балдарыбыз дагы жок эмес. Ошо Кембриджден ошол жактан жазып атат. Суроо узатып атат, суроо узатып, и ошол суроолорун дагы действительно мына ошондой суроолорду туугандар биз каждый жерде эле ал суроолорду жолуктура бербейбиз. Азыр мечитте отурсаң, bir talak verilip emне болот, анан bir буту менен жыгылып калса эмне болот, селлер жерге тийип калса эмне болот, кыскасы ошо. Куран Карим туугандар жерге түшкөнүнө, Аллах Тааланын ушул ыйык Куран китебине, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын миссиясына туугандар билесиңер да, канча жыл болду? 1,5 миң жыл болду. 1,5 миң, округлитети 1,5 миң деп коелу. Хорошо, 1,5 миң жыл болду. Но айтсаңар мынакей, бүгүн 1,5 миң жыл болгон болсо, мына ушул Куран Керимдин аяттарында кандайдыр багы бирине бири карама каршы келген жерлер барбы, жокпу? Айтсаңар, туугандар. Или болбосо мына ушул илимий технологиялык жактан ушундай биз өнүгүп, прям азыр век ушуна багы цифровизациянын доорунда биз өмүр кечирип атабыз, а Куран дал келбестен артта калып калды. Айтсаңар, талапка, адамдардын талабына жооп берип атабы же жокпу? Куран, туугандар, Куран бул Алланын сөзү. Мен айтайын дегеним, мисалы, бул Куранды биринчи орус тилине которгондо муну Крачковский деген которгон. Бирок Крачковский кичине мындай ошол бай стилистикасы кичине мындай ыр сыяктуу кылып Крачковский которгон. Билесиң. Андан соң ошондой бир идея, билбейм каяктан пайда болду. Бизде кыргыз жазуучу Эрнес Турсун беле, ошол стилистика менен ошол Крачковскийдин переводун кыргызчага аударып атат. Эми элестеткиле. То есть арабскийден на русский бул орус которуп атат. Анан кийин орустан кийин орустун переводун кыргызчага аударып атат. Эми давайте аны на таджикский переведем, вообще будет нормальный перевод. Бул нерсени эч качан унутпашыбыз керек, урматтуу бир туугандар. Мына Куран бул Кудайдын сөзү. Ошондуктан бул ыйыктыгы мукаддас деп билебиз. Куран бул мукаддас китеп деп билебиз. Мукаддастыгы эмнеде? Туугандар, Курандын ыйыктыгы эмнеде? Мукаддастыгы эмнеде? Мукаддастыгы бул Куран живой. Бул дегени ошол адамдын, кайсы адамдын кан тамырларынан эгерде бул жүгүрүп өтүп аткан болсо, бул өзүнүн таасирин көрсөтө турган мына ошондой Куран. Ошондой Куран мукаддастыгын көрсөтөт.
То есть бұл мааниси эгерде Аллах субханаху ва таалага болгон жүрөктөгү чыныгы ыклас менен эгерде бул адам бул Куранды окуп маанисин түшүнгөнү уруна турган болсо, бул адамдын көз карашы бир. Ал эми жок, бул нерсеге болгон ишеними жок. Андай багы жөн эле бир катарыбыздагы жазуучулардын бир какой-то кол жазмасын окуган сыяктуу эле сен назар салып окуй турган болсоң, анда башка болот. Таасир башка болот. То есть мунуку болот, а мында таасир болбойт. Куранды сен ишенип, ыйман келтирип, жүрөгүңдөгү ыхлас менен эгерде сен Куранды түшүнгөнү аракет жасай турган болсоң, Аллах субханаху ва таала именно ошол жерде тугандар вдохновение деген ошол нерсени Аллах беришин. А жок, сен сомневаться этип, экиленип окуган болсоң, анда сенде бул нерсенин таасири болбойт. Ушул нерсени жакшылап биз ажыратып алышыбыз керек, тугандар. Ихлас дегенде биз өткөндө айтканбыз, ихлас бул Аллах Тааланын тугандар жалгыз ошол Кудайдын ыраазылыгы деп жасалган нерсени биз ихлас деп айтканбыз. Жалгыз Аллах Тааланын өзү үчүн деген нерсени ихлас деп айтканбыз. Бүгүнкү доордо, заманда тугандар, биз дүйнөлүк масштабта эмнелер болуп атканын дүйнөлүк масштабта бардык реалийлерге күбө болуп келебиз. Бардык нерсе көрүнүп атат, баарын билебиз. Эми конспирологдордун версияларын уксаң, эми укмуш, чындыгында ушул конспирологдордун айтып аткан нерселерин карасаң, эми баары эле ошондой боло эле аткандай. А бирок ислам динине болгон бул дүйнөлүк деңгээлде ислам динине каршылык бул дүйнөлүк масштабта болуп келет илгерден бери. Эмне себептен дегенде, урматтуу бир туугандар, Кыргызстанда жакшы бир макал бар. Мөмөлү ташка мөмөлү даракка таш атылат дейби. Мөмөсү жок болсо эмнеси атылмак дегенде, кыскасы баары коркутканы дал ушул багы исламский фундаментализм, радикализм, экстремизм. Вот, мына ушул нерселер аябай кооптуу. Адамдардын ушул сознаниясын бул нерсени искоренять этип чыгарыш керек. Потому что бул нерсе адамдарды тармайт. Туугандар, илгерки доорлордо, вот билесиңерби, илгерки доорлордо вот этот центральный канализация, туалеттин аккан трубалары, ушул нерселер баары исламда болгон. Ученыйлардын көпчүлүгү исламда болгон. Алардын көз караштарынан кат'ий назарда, мисалы Ибн Сина, же болбосо дагы башка көптөгөн мисалы белгилүү мусулман ушундай новаторлор ислам динисинде аябай көп болгон. Ошондуктан бүгүн мусулмандарды мен болгону бүгүнкү ушул темабыз туугандар бөлүнгөндү токтотойлу, жарылганды токтотойлу. Зачем коомду постоянно разрывать? Зачем вот постоянно разрывать этип, ушу бөлүп, жарып туруш керек? Эмне үчүн, неге? Бул нерсе менен биз действительно ошол эгерде бирөөлөр ушундай бир суйкаст менен эгерде көз салып ошондой максат кылып турушкан болсо, демек, значит, биз ошолордун ойлоп жаткан пландарын реалийге биз ашырып берип атабыз. Кереги жок бизге. Кыргызстар баары бир болду. Кыргызстандын ичиндеги 80ден ашык эгерде этнос жашай турган болсо, мына ошол элдердин бардыгы ошол Кыргызстандын ичинде жашап, кыргыздардын тегерегинде булар баары жыйылып келген. Бул жерде не надо им начинать, бул жерде кыргыздарды титульный нация кылып, главный кыргыз, а остальные там вторые деп аткан жерим жок. Просто ошол нерсени дагы чын жүрөктөн туура түшүнүш керек. Ар бир мусулман адам жакшы түшүнсө, истина ошол жүрөгүнө жете турган болсо, нормально бул. Эми туугандар, дүйнөдө африканский страны,
барын билебиз, мынакей вот Северная Африка почти что бар эле арабские страны. Ал жердеги болгон нерселер постоянно бул колонизация болгон, билесиңер, Франция, Италия, Англия өзү. Англиянын вообще целая Индияны булар колония кылып кармап турушкан. А биз орустардын колониясы. Еще при Российской империи. Ошон үчүн туугандар, единственный мен чакырган нерсем, мен үгүттөгөн нерсем, несмотря адамдардын улуттарына, алардын сыртты келбеттерине, алардын ариец, не ариец дей турганбыз, это уже заблуждение. Кандай болбосун, бизди бириктирип турган нерсе, урматтуу бир туугандар, бул иман болду. Аллах субхана таала инна халакнакум мин закарин ва унса ва жаалнакум шуубан ва кабаил литааруфу инна акрамакум индаллахи атқакум. Аллах таала айтып атат, ошол аятында биз силерди бир аял, бир эркектен жараттык, жана ошондой эле силердин Аллахтын алдында эң абирлүү, эң даражаңары бийик болгон бул Кудайдан көбүрөөк коркконуңар. Кудайдан көбүрөөк корккон деген бул баягы табигый коркуу эмес, там чертей боится, кто-то бийиктиктен чыкса бийиктиктен коркот, бирөө караңгыдан коркот, жалгыздыктан коркот. Жок. Чыныгы таква, чыныгы коркуу. Когда бул адам кылба деген нерсени кылбастан токтоп, кыл деген нерсени кылып баштаганда, мына ошол чыныгы коркуу болуп эсептелет, туугандар. Кыйынмын деген адамзаттын иши бирөөсү да красиво не кончил. Бири Гитлер болду, не болду, баягы фараондор, не менен конец, эмне менен бүттү. Эч ким не вечен. Бул дүйнөдө бүтсө, это в мире, в этом мире все относительно дегенде, и бул дүйнөдө бүт нерсе бардыгы убактылуу. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم جل خير من الله. Құдайым бардығыстың күнәлерімізді кешірген, Аллахым сенің алдында біле-білбестен қылған күнәлеріміз ай-ай көп. Құдайым кешірімізді тура жолдан адаштырма, қабір азап, тұзақ азабын дамын татпастан түзден түз бейішке кіріп кеткен бақтылы инсандардың қатарына қошқын я Рабб. Аллахым еліміз жұртуызға, Аллахым өзің ынтымақ бейімдік берген, жұртуызға Құдайым тыныштық берген. Ошол сырттан аңдып турган душмандардын суук көздөрү, алардын жаман ойлору эч качан ишке ашпасын. Аллахым өздөрүнө айтар. Кудайым кыргыз элибиздин өнүгүп өсүшүнө Кудайым өзүң күч кубат берген. Биздин келечек муунубуз болгон бала чакаларыбыз бизден да жакшы жашаганды, бизден да такыбалуу, бизден да имандуураак болушун Аллахым насip. Қаталарға біз жол қойған болсақ, алардың қадамдарын Аллахым ешқашан бастырба. Алардың қадамдарын ешқашан бастырба. Біз жашаған қоғындондағы абзел болған, өніккен, сыймықтанғаны татыпту болған шында қоғындон жашағанды Аллахым аларға насip ет. Аллахума салли ва саллим ва барик аля набийина ва хабибина Мухаммад ва алейхи ва сахбе ажмаин. Жана ошондой ойсан қылған туғанымыздың күнәлерін кечір, ырыстыларын Аллахым өзің баракат берсін.